Комуз менен ырдайм десеңиз, анда биринчи кезекте комузду жакшы чертип алышыңыз керек. Андан сырткары комуз менен үндүн айкалышуусуна ылайык комузду күүлөп алышыңыз керек болот. Комузду үн менен кубаттап коштоп чертүү үчүн негизи үндүн кубаттуулугун тапташ керек. Ал үчүн бизге демди туура алуу керек болуп калат. Ал эми үнүңүз ошол ырдын сөздөрүн так туура даанап айтыш үчүн ар бир ырдын сөзүнө маани берип, ар бир тамгасынын кайсыл тилдин кайсыл жеринен, ооз көңдөйүбүздөн кандайча чыгып жатканын байкап, саресеп салып, ар бир тыбышты так айтуу керек болот. Мына ушундай кеп кеңештеримди сиздерге беремин. Ушул баракчага катталып алыңыз жана биздин обондуу ырлардан угуп туруңуз. Ошондой эле окуучулардын результаттары менен бөлүшөмүн. Аларды дагы байкап карап туруңуз. Балким сиз дагы комуз черткиңиз келип калат.